ил. Ай дегенди? Жок, ай дегенди. Ойла. Ошондо январды айтыш үчүн ирои дейсиңер, а? Эми экинчи ай кайсы бизде? Бул борбордун ачылуу максаты мен ошол Кореяда иштеп жүргөндө пайда болгон эле. Ал жактагы мүмкүнчүлүктөр, ал жактагы жетишкендиктер, ошол нерсени Кыргызстанга алып келүү максаты болгон. О, Жон, түшкө чейин. Мен азыр Корей тилине көп басым жасатам. Ушу Корей тилин үйрөнүп, ушу Кореяга барып иштеп окуп келсем дейм. Бул жакта мага ушу Ыразака көп чоң жардам берди. Ошко барып окутту. Азыр өзүм кыйлап билем. Мектепте баарыбыз эле билгендей эле көп деле нерсени сүйлөшүүнү өтпөйт да. Ал жакта только тамга таанытып, сүйлөм түзгөндө эле үйрөтсө, бул жакта тил жактан да үйрөтөт да. Ошон үчүн ушул жакка келдик. Адам канча тил билсе, ошончо адам деп койгон. Көп тил үйрөнүп, башка чет өлкөгө чыгып, оюнда котормочу болуп, чет өлкөлөрдө кыдырып жүрсөм дейм да. Бул жакта адамдар бардыгы мал чарбачылыгы менен алектенген үчүн ал чарбасын таштап шаарга барып окуй албайт. Ал жакта каражат жагы да кыйыныраак, каражат жагын үнөмдөө максатында, убактыларын үнөмдөө максатында бул борборду ачтык. Чыгышында көп кыйынчылыктар болду. Биринчиден өзүм каражатыма жаңы эле заманбап салайын деп, жаңы заманбап окуу борбор салайын деп чечтим эле. Эсептеп көрсөм, чоң каражат экен. Ага бир адамдын даремети жетпейт экен. Ошон үчүн айыл ичиндеги эле бир үйдү ремонттоп, кошумча шартты түзүп, өзүм ишимди акырындатып баштайын деп чечтим. Ошондой карап жүрсөм, ушул жашоого жараксыз, абалы начар ушул үйдү өзүм жездем, эликке салым болсун деп, акысыз окута бер деп мага уруксатын бергенден кийин иштетип баштадым. Буюрса ишимдин башталышы деп билем. Бул айылда да жумушсуздук күч, кыз келиндерге өзүнчө тил жаатынан сырткары тигүүчүлүк курстарын, тарга өнөр үйрөткөн, кесиптик кыска окуу курстарына окутуп, сертификаттарды берип, шаарга барганда өзүнүн жумушун тез таап кетип, багыт берсек деп план кылып атабыз. Анын баарын жалгыз кыла албайм, баштагы айткан сөзүмдөй. Өзүмө өнөктөштөрдү издешип жүрөм.